Саламатсыңарбы? Бүгүн биз кыргыз тилин компьютерге орнотуу жөнүндө үйрөнөбүз. Тактап айтканда, Ö, Ü, Ң тамгаларын кантип компьютерге орнотуу боюнча көрсөтүп берем. Бул жерде тилдик панелде бизде орус тили жана англис тили бар. Кыргыз тили жок бул жерде. Кыргыз тилин кошуу үчүн тилдик панелине курсорду алып келип, сол баскычын бассак, настройки языка бизге момундай көрүнүш чыгат. Ошол жерден добавление предпочитаемого языка кнопкасын басабыз. Бул жерде бизде тилдер көп. Ошолордун арасынан кыргыз тилин тандап жайгаштырабыз. Бул жерде тилдер көп. Араб тили, Африка, Белоруссия деп атат. Ошол тилдердин арасынан кыргыз тилин таап кошобуз. Мына жерде казак тили, кыргыз тили басабыз, далее кнопкасын басабыз, установить. Бул жерде бизге кыргыз тили орнотулду. Русский, английский, кыргыз тили болуп, мына жерге бизге кыргыз тили кошулду. Ушундай жол менен биз кыргыз тилин кошуп алсак болот. Эми бул жерде Ö, Ü, Ң тамгалары жок. Ал тамгаларды кошуш үчүн биз бурдан чыгабыз терезеден, Word'го киребиз. Word'дон ставкадан символ, другие символы кнопкасын басабыз. Эми бул жерде ушундай көрүнүш чыгат. Эми бул жерден кириллица тандап алабыз. Бул жерде бизде шрифттерди Ö, Ü тамгаларын таап алсак болот. Мына Ö тамгасы бул жерде жайгаштырылган. Ушундай жол менен биз керектүү тамгаларыбызды таап алсак болот. Ü тамгасы, мына чоң Ü тамгасы бул жерде турат. Мына кичине Ü тамгасы турат. Ушундай жол менен биз өзүбүзгө керектүү тамгаларды таап алсак болот. Эми биз Ö, Ü, Ü, Ң тамгаларын компьютерге жайгаштырып баштайлы. Ал үчүн биз биринчи Ң тамгадан баштайлы. Чоң Ң тамгасынан баштайлы. Ал үчүн чоң Ң тамгасын белгилеп алып, сочетание клавиш басабыз кнопкасын. Shift, Alt, N клавишаларын чогуу басып туруп, назначить, закрыть кнопкаларын басып, биз чоң Ң тамгасын компьютерге орноштуруп алдык. Эми кичине Ң тамгасын орнотушубуз керек. Ал үчүн кичине Ң тамгасын белгилеп, сочетание клавиш, Alt, N, назначить, закрыть. Биз бул жерде Shift клавишасын баспаганыбыздын себеби Shift кнопкасы клавишасы
Бул чоң тамгаларды жазууда колдонулат, ал эми кичине тамгада колдонулбайт. Ошондуктан альт жана н тамгалары менен жайгаштырып алдык. Эми ү чоң тамганы орноштурабыз. Ал үчүн үнү белгилеп, сочетание клавиш Shift Alt U назначить, закрыть. Биз чоң ү тамгасын орноштуруп алдык. Эми кичине ү тамгасын орноштурабыз. Ал үчүн кичине ү тамгасын белгилеп, сочетание клавиш Alt U клавишасын басып, назначить, закрыть деп кичине ү тамгасын белгилеп алдык. Ушундай эле жол менен эми Ö тамгасын жайгаштырабыз. Чоң Ö тамгасын белгилеп, сочетание клавиш Shift Alt O клавишаларын чогуу басып, назначить, закрыть. Эми кичине Ö тамганы жайгаштырабыз. Кичине Ö тамгасын белгилеп, сочетание клавиш Alt O клавишаларын басып, назначить, закрыть деп биз Н, Ү, Ö тамгаларын компьютерга орноштуруп алдык. Ал үчүн эми биз текшерип көрөлү. Shift Alt N тамгасын жазганыбызда бизге чоң Н тамгасы пайда болду. Эми Alt N клавишаларын чогуу басканда кичине Н тамгасы пайда болду. Эми Shift Alt O чоң Ö тамгасы пайда болду. Alt O кичине Ö тамгасы пайда болду. Эми Shift Alt U чоң Ö тамгасы пайда болду. Alt U кичине Ü тамгасы пайда болду. Биз ушинтип кыргыз алфавитиндеги Ö, Н, Ü тамгаларын компьютерибизге жайгаштырып алдык. Эми ушул мисал үчүн эми текшерип көрөлүк. Google'га кирип, бул жерге өрүк деп жазып көрөлү. Өрүк. Бул жерде өрүк деп жазганда бизге кадимки эле кыргыздын нукура өрүктөрүнүн сүрөттөрү, өрүктүн каптардын сүрөттөрү чыкты, өрүктөр жөнүндө маалыматтар чыкты. Эгерде биз азыр компьютерибизге Ö, Ü, Н тамгаларын орнотпогонубузда биз азыркы учурда орук деп жазганга туура келет эле. Биз компьютерибизге кыргыз алфавитинде тамгаларын жайгаштырганыбыз үчүн өрүк деп кыргыз тамгалары менен жаздык. Бул видеодон пайдалуу маалымат алдыңар деген ойдомун. Ушуну менен биздин видеобуз аягына жетти. Саламатта калгыла.